Түйөнүн баласы жана анын апасы. Эне менен түйөнүн баласы жаткан экен, бир маалда кичинекей түйө: «Апа, сизге бир нече суроо берсем болобу?» дейт. Апасы: «Албетте. Эмнеге, балам, сени бир нерсе капа кылып жатабы?» дегенде баласы: «Эмнеге, түйөнүн өркөчтөрү бар», дейт. Апасы: «Уулум, биз чөл жаныбарыбыз, бизге суу сактай турган өркөчтөр керек, биз суу ичпей да, көпкө жүрө беребиз», дейт. Баласы: «Макул, анда эмне үчүн бутубуз узун, таманыбыз тегерек?» деп кайра суроо берет. Апасы: «Уулум, буттарыбыз чөлдө жүрүү үчүн жаралган. Билесиңби, ушул буттарым менен мен чөлдө башкалардан жакшы жүрө алам», дейт. Баласы дагы суроо берет: «Макул, анда эмнеге кирпиктерибиз узун? Кээде бул кирпиктер менин көз карашыма тоскоол болот». Апасы сыймыктануу менен мындай жооп берет: «Уулум, ошол узун, калың кирпиктер сенин коргоочу жапкычың. Алар чөлдүн кумунан жана шамалынан көздү коргоого жардам берет». Баласы ойлонуп мындай дейт: «Түшүнөм. Ошентип, өркөчүбүз, биз чөлдө жүргөндө, суу сактоо үчүн, буттар, чөлдү басуу үчүн, ал эми бул кирпиктер, менин көзүмдү чөлдүн кумунан, шамалынан коргойт. Анда биз бул жерде, зоопаркта, эмне кылып жүрөбүз?» дейт. Адеп ахлак, көндүмдөр, билимдер, жөндөмдөр жана тажрыйбалар туура жерде болгондо